Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен деп, биз андан ары көрсөтүүбүздү улантып бермекчибиз. Өзүңүздөр байкагандай эле студиябызга дагы бир сыйлуу мейманыбыз келип калган учуру тааныштыра кетсек. Жыргалбек Саматов, Улуттук Көкбөрү Федерациясынын президенти бүгүн бизде конокто. Андыктан эгерде көкбөрүгө тийиштүү кызыктырган сурооңуздар болсо, анда бизге тез байланышка чыгыңыздар деп кетмекчибиз дагы. Кутмандуу таңыңыз менен Жыргал мырза. Саламатсызбы агай? Рахмат, өзүңүздөрдүн да кутмандуу таңыңыздар менен. Хош келипсиз. Мынакей үстүдө бир өзгөчө чоң иш-чараны өткөрүп алдык. Бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көкбөрү оюндары. Эң туура айтасыз. Бул дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кудай буйруса бүткүл мамлекетти, бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттерди кызыктырды. Ошонун ичинде сөзсүз түрдө биздин улуттук оюнубуз болгон көкбөрү оюндары дагы аябай келген туристтерди ошол менен эле бирге дүйнө жүзүндөгү көп мамлекеттердин кызыгуусун жараттырды. Чынында эле көптөгөн көрүүчүлөрдүн баягы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталганда эле көпчүлүгү ошол спорт мелдешине келгенде көкбөрүгө басым жасай башташты. Биз көкбөрүнү көргөнү келдик. Көкбөрү анан дагы көкбөрүдө дагы бир кызык, бул Франция мамлекети, Америка Кошмо Штатынын ойногондору. Анан дагы өзгөчө кошумчалай кетели. Ушул эки өлкөнүн өзгөчө Америка Кошмо Штаттарын быйылкы жылдагы көчмөндөр оюнуна даярдыктары абдан күч экенин көрүп таң калдык. Анткени баягы Америка абдан даярданышып, өздөрүн мындайча айтканда ковбой деп коет эмеспи, ошондой жигиттерин жөнөтүшүп, бирок эң башкысы алардын баягы ат үстүндө өздөрүн алып жүрүүсү. Ушул жаатында суроону узатайын дедим эле да. Алардын алдын ала даярдоосуна федерация, Кыргызстандын федерациясы көкбөрөлөрү жардам бердиби? Эми Кыргызстан федерациясы Американын ковбойлоруна, Америка командасына жардам берди десек, бул кичине туура эмес. Жок, даярдануусуна эрежелерин үйрөтүп дегендей. Эми мен бул нерсени мындай айтат элем да, булар 2018 эле келген жок, 2016 жылда келишкен. Анан биз 2018 жылга көчмөндөр оюнуна чакыруу жөнөткөндө сөзсүз түрдө ошол чакырууда биздин көкбөрү оюндары кайсы эрежеде кандай болуп өтөт, бүт тастыктап ошол жерде чакырууга кошуп биздин эрежелерди жөнөткөнбүз. Ошол эрежелердин негизинде алар өздөрүнүн мамлекетинде, өздөрүнүн жеринде үйрөнүп, анан келип биздин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда ошол командасы менен келип ойноп кетишти. Анан ошол менен эле бирге мен дагы урматтуу телекөрүүчүлөргө айтып койгум келет. Америка мамлекетинде дагы ошол кечээ күнкү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна келип катышып кеткен көкбөрүүчүлөр Америкада көкбөрү федерациясын ачышып, ошол көкбөрү федерациясында бүт биздин мына көчмөндөр оюнундагы же болбосо бизге биздин ата-бабалар ошол оюнду калтырып, улуттук оюнубузду калтырып, ошол менен эле бирге биздин өзүңүздөр билесиздер, ушул көкбөрүнүн эрежесин ойлоп чыккан, тайказанды жана ушундай бийик деңгээлге биздин улуттук оюндарды чыгаруу үчүн бул дүйнө талабына десек болот. Ошол дүйнө талабындагы эрежелер менен же болбосо бир мындай өзүбүздүн көкбөрүбүздү мындай эл журтка, дүйнөгө мындай таанытууга кооз же болбосо эрежеси менен болгонго өтө чоң салым кошуп келген биздин мурунку иштеп кеткен федерациянын жетекчилери буну так ойлоп чыккан биздин Болот Шамшиев агабызга биз көкбөрүүчүлөр же болбосо көп улуттук Кыргыз мамлекетинде элибиз терең ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде ошол эрежелер ойлонуп чыгып, ошондон анан кийин мына бүгүнкү күндө биз дүйнөгө ушул көкбөрүнү жайылтырганга мындай шарт болуп атат да. Ошол менен эле бирге ошол тиги жана алдыда айтып кеткендей Америка мамлекетинде дагы ошол көкбөрү федерациясы биздин эреже менен ачылганы бул аябай бизди аябай кубандырат. Бул дагы болсо чоң жетишкендик. Соц барактарда айрым баягы колдонуучулар кыргызстандык жарандар айтып жатышат. Мен көп нерсени көрдүм го десем, көп нерсени көрө эле экенмин. Мени таң калтырганы бул Франция менен Американын көкбөрү ойногондору деп. Чынында эле бул абдан баягы таң калтыруучу нерсе. Европа жана океандын аркы жаатындагы
таптакыр эле кыргыз элинен бөтөн элдер дагы бул оюнду баягы сүйүп күйүп ойногону кубандырат. Бирок бир гана нерсе, ушул дүйнөлүк көчмөндөр, 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы көптөгөн көрүүчүлөргө баягы ыңгайсыз абалды алып келген. Бул ушул биз негизги атаандаштып коомчулукта кеңири жаралган, ушул Казак Республикасынын курама командасы менен ойнобой калгандыгы болду. Эмне себептен алар өздөрүнүн ошол жаш өспүрүмдөрүн жөнөтүштү бул 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына? Мына өзүңүздөр кече көрдүңүздөр, ошол ал жакта улуттар оюндар боюнча ассоциация түзүлгөн. Ошо ассоциациянын президенти биздин боордош мамлекет, кошуна мамлекетибиздин боордош элибиз, казак элибизде президент, ошо улуттук оюндардын президенти болгон Бекболот Төлөйхан агабыз кече күнү интервью бериптир. Мен дагы карап аябай мындай таң калуу менен кабыл алдым да. Эмнеге дегенде биз ошол көчмөндөр оюнун бир мындай фестиваль ордунда көрдүк эле депчи. Анан эми ал агабыздын мындайча эл сөзүндө айтканда мындай карай турган болсок, ал өзүнүн проблемасы, но бирок Азия менен дүйнөлүк чемпионат и көчмөндөр оюнун эч бир мындай теңегенги болбойт да. Бул көчмөндөр оюну эгер мындай алып карай турган болсо дагы, ошол эле Азия, ошол эле дүйнөлүк чемпионаттарга караганда бул бийигирээк турат. Ошону мен айтып коеюн дедим эле. Ошол биздин казак бир тууганыбыздын ошол ассоциациянын президенти Бекболот Төлөйхан агабызга бул деген өтө туура эмес мындай интервью бериптир. Кече күнү биз карап аябай таң калыштуу мындай көз карашта болдук. Анан эмне үчүн бул жака тиги жаш курама командасын жөнөткөнү, ал мен мындай эле деп бир эле ооз сөз менен айтсам болот. Тиги эгер биздин көчмөндөр оюнда ошондой деген болсо, мен эки элдин арасында эч кандай мындай эме кылгым келбейт. Просто ошол ассоциациянын президентине мындай жооп катары айткым келет да. Эгер биздин көчмөндөрдү ошондой көз караш менен караган болсо, тиги экспонун алкагында 2017 жылы көкпар өткөзүшкөн. Ал жөнөкөй эле мындай бир болбогон эле бир шоу деп атап койсок болот да. Эмнеге дегенде биз ошол жерде барып, мен өз көзүм менен көрүп ошол жерде катышып келгенмин. Мына биздин көчмөндөр оюндарыбызда биз дүйнөлүк тартип менен, дүйнөлүк эреже менен биз ошол жерде тиги командаларды оюнга чыгардык. Көкпарына барган мезгилде боло турган болсо, көп мамлекеттердин бар жогунда казак жарандар ойногон. Аны дүйнө жүзү көрүп турат. Ошол эле эгер карап таба турган болсо, ошол көкпарда ойногон оюнчуларды көрсө болот. Ошолордун документтерин деле текшерип койсо болот. Ошол кече күнү мисалын алганда Монголия мамлекетин ойногон эле жигиттер келип, ошол жаштардын курама командасы менен келип, биздин Кыргызстанда Казакстандын атынан келип катышты. Анан эмне үчүн ошондой мындай шарт калып барганы эми биз бардыгыбыз билебиз. Биздин 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюну өтөт деп аткан мезгилде алар башка бир мамлекетте Азия уюштура койсок деп аябай чоң аракеттерди кылган, бирок анысы тилекке каршы аракет ишке ашпай калды. Андан кийин ошол эле мамлекеттерге чалып чыгып, тиги келбеңиздер, барбаңыздар, кыргыздар урат, же болбосо кыргыздар тиги кылат деген маселелерди дагы аябай көп мамлекеттерге жарыялап, айтып, ушунчалык чоң тоскоолдуктарды кылган. Ошол эле бул ошол эле биздин кошуна мамлекет казак бир туугандарда бардыгын айтып аткан жокмун. Ошол федерациянын, Казакстандагы федерациянын башында тургандар. Алар ушул жерге келгенде, тиги көп мамлекеттен келгендер ошолордун көзүнчө деле айтты. Керек болсо бизди дагы барбагыла. Силерди кыргыздар мындай кабыл алат, урат, тиги бу деген сөздөрдү мындай тастыктап, өздөрү ошол көздөрүнчө айтып берди. Анан эми бизге келип алып тиги бул эл аралык эрежеге туура эмес, тай казанды алып коюш керек. Эл аралык эрежеде тай казаны жок ойнолот дейт. Бул дагы болсо өтө мындай туура эмес маалымат берип, мындай айтканда башка мамлекетте ошол менен эле бирге биздин көчмөндөрдө келген конокторду жана биздин мамлекетибиздеги казак мамлекетиндеги элди туура эмес жака
мындай бурганы да. Эмнеге дегенде 99-жылы Өзбекстанда Ташкент шаарында Өзбекстандын борбору болгон. 99-жылы 7 мамлекет сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошонун негизинде 2001-жылы Кыргыз мамлекетинде эл аралык федерация түзүлгөн. Международный федерация. Ал эми башка маселе кандай иштеп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бизде эл аралык федерация Кыргыз мамлекетинде катталып, 7 мамлекет ошонго мүчө болуп кирип, бүгүнкү күндө ал иштеп аткан федерация болуп эсептелет. А эми жанагы Тайгазанды алып коюп, Көкпарды ошолордун эрежесине өтүш үчүн аны үчүн съезд болуш керек. Съезд болуп, ошол 7 мамлекет кабыл алыш керек. Кабыл алыш керек. Аны үчүн же болбосо биздеги эл аралык федерация болгон федерациябыз жабылыш керек Вильнюстан. Андан кийин гана ошо съездде кабыл алган чечимине карап туруп, анан кийин тиги Көкбөрүнүн эрежелерин өзгөртсө болот. А эл аралык федерацияда Көкбөрүнүн оюну, шарты, эреже, правилалары именно ушул көчмөндөр оюнунда өтүп аткан шарт менен, правилалары менен ойнолот. Каралган. Анан эми тиги келип алып эле бул жерде жок, биз Тайгазаны жок ойношубуз керек эле, бул эл аралык эреже эмес, тиги бу дегени бул аябай туура эмес, өздөрүн көрсөтүштү десек болот. Мына биз ошол эле биздин кошуна мамлекетибиз. Биз эми казак, кыргыз бир тууган дегенде тууган элбиз. Биз барып ошолорду колдоп, ошол экспонун алкагында өтүп аткан Көкбарына барып, ошол кошуна мамлекет болгондон кийин барып ушул колдоп, биз ойноп келели деп барганда, ал жердеги кылган кылыктарды өзүңүздөр бардык дүйнө жүзү көрүп турду. Бирок ошонусуна карабастан, биз ал жерде эч нерсе дебестен, биз ошолор койгон шарт менен, ошолордун эрежеси менен, ушул кыргыз казактын оюнун көп эл, көп мамлекеттер кызыгуу менен көрөт деген мындай ойдо биз колдоо көрсөтүп ошол жерде ойноп эле келгенбиз. Анан эми биздин мамлекетибизге келип алып, силер андай эмес, мындай дегенде бул өтө туура эмес. Эмнеге дегенде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна келип, казак мамлекетинен курама командасы келип ойноп кеткен өз аттары менен. Анан кантип эле эми үчүнчү көчмөндөргө келгенде эле ал эреже туура келбей калат. Бул өтө мындай жаңылыш маалыматтар. Негизи эле бул туурасында сөз улана берсе, чынында эле көп убакытты алчудай. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип калды. Бирок мен сиздерге белгилей кетмекчимин. Көкбөрү федерациясы, Көкбөрү кыргыз улакчыларынын келечеги тууралуу, алардын 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы катышуусу тууралуу кеңирээк маалыматты биздин СТВ телеканалынын алкагында Спорт Лайв көрсөтүүсүнөн биле аласыздар демекчибиз. Ал эми ага чейин ушул чындыкты, так маалыматты бизге айтып, жана ушул көптөгөн биздин көрөрмандарыбызды баягы көйгөйүн өкөп жаткан суроого жооп берген Улуттук Көкбөрү федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов мырза болду. Чынында эле убактыңызды бөлүп келип бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Маалыматтар көп калды, ал маалыматтарды сөзсүз түргө биздин кийинки көрсөтүүбүзгө айтып бересиз деген ишеничибиз зор. Учурда сизде эркин микрофон. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга кайрылуу жазып койсоңуз болот. Сиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ошол менен эле бирге ошол биздин кыргыз мамлекетибиздеги бүт жарандарыбызга жана конокторубуздун бардыгына жараткандан тилеп, бардыгына ошол иштеринде ийгилик, үй бүлөлүү бактылуулук, жакшы жашоо турмушту сүрүшүн бүткүл телекөрүүчүлөргө каалайм. Абдан жакшы сөздөр болду. Чынында эле баягы убакыт учкан куш дейт, бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип калганы кабарланып турган кез. Андыктан агай ушу бизге келип убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Ийгиликтер болсун. Рахмат. Рахмат.